Сакал эктирүү үчүн операция жасатуу учурунда каза болгон 30 жаштагы Элдос Турсунбековдун өлүмү бүткүл кыргыз элинге итти. Болгондо дагы операция жасаган дарыгердин лицензиясы жок болуп чыкты. Бул окуяга улай эле социалдык тармактарда сакал өстүрүүчү дарылар тери рагын пайдалары тууралуу билдирүү тарады. Чекит медиа бул маалыматтын чын төгүнүн текшерип көрдү. Сакал өстүрүүчү каражаттар боюнча эл аралык саламаттыкты сактоо жана көзөмөлдөө органдары тактап айтканда Америка Кошмо Штатынын тамак аш жана дары-дармек башкармалыгы бир катар эскертүүлөрдү берген. Анда аталган башкармалык сакал өстүрүүчү кремдер, майлар жана башка ушул сыяктуу продукциялардын коопсуздугу жана натыйжалуулугу боюнча тийиштүү каттоодон өтпөгөндүгүн белгилеп, коомчулукту мындай продукцияларды сатып алуудан этият болууга чакырган. Мисалы, миноксидил сакал өстүрүү үчүн кеңири колдонулган дары. Ал колдонулган жердеги теринин кызарышына, кычышуусуна жана кургап кетишине алып келери айтылган. Ошондой эле препарат көзгө тийгенде күйгүзүп же кычыштырышы мүмкүн экени эскертилген. Мындан тышкары кан басымдын көтөрүлүшүнө жана жүрөктүн тез согушу сыяктуу таасирлери дагы белгиленген. Айрыкча дарыны туура эмес же ашыкча дозада колдонууда терс таасири күчөйт. Бирок миноксидилдин ракка алып келиши тууралуу айтылган эмес. Ал эми тери рагынын пайда болуусуна сакал өстүрүүчү дарылар түздөн-түз себеп болору тууралуу учурда ишенимдүү медициналык маалыматтар ачык булактарда табылган жок. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму эмне дейт? Тери рагы түрдүү себептерден улам пайда болот. Алардын ичинен далилденген жана эң кеңири тараганы ультрафиолет нурлары узак убакыт бою таасир эткен учурда ракка алып келет. Бул нурлануу күндөн же жасалма булактардан келип чыгышы мүмкүн. 2020-жылы дүйнө жүзүндө 1,5 миллиондон ашуун тери рагынын учуру катталып, 120 миңден ашуун адам бул илдеттен каза болгон. 2023-жылдын ноябрь айында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана эмгек боюнча эл аралык уюм биргелешип жүргүзгөн изилдөөгө ылайык меланомдуу тери рагынан болгон ар бир үчүнчү өлүм күндүн астында иштөөдөн улам келип чыккан. 2019-жылы 183 өлкөдө 19 миң адам күндүн түз таасиринен улам меланомдуу тери рагынан каза болгон. Алардын 65% эркектер. Изилдөөгө ылайык 2019-жылы дүйнө жүзүндө 1,5 миллиардтан ашуун адам же эмгекке жарамдуу калктын 28% күндүн ультрафиолет нурларына дуушар болгон. 2000-жылдан 2019-жылга чейин күндүн таасиринен улам тери рагынан болгон өлүмдөрдүн саны 88%га өсүп, 10 миңден 19 миңге чейин жеткен. Теринин рагы бул шишик, илдетке радиация иммунитеттин төмөндөшү, вирус, химиялык заттар, меланома же калдын туура эмес өсүшү жана башкалар себеп болот. Илдетти алдын алуу үчүн иммунитетти чыңдоо, химиялык тамак аш заттардан оолак болуу, күнгө ашыкча күйбөө, гигиенаны сактоо, денени таза кармоо сунушталат. Учурда сакал өстүрүүчү кремдердин тери рагын жаратат дегенге атайын илимий далилдер жок. Бирок косметикалык каражаттардын химиялык курамы териге терс таасир этиши мүмкүн экенин эске алуу зарыл. Ошондуктан сакал өстүрүүчү кремдерди колдонууда алардын курамы жана териге кандай таасир этерин билүү маанилүү. Тери көйгөйлөрү пайда болсо, дароо дерматологко кайрылуу сунушталат. Жыйынтык: сакал өстүрүүчү дарылар териге терс таасир этиши мүмкүн, бирок анын тери рагына алып келери далилденген эмес.